Пригородный айыл өкмөтүнүн жаштары муниципалдык жерге спорт комплексин курушту. План боюнча анын жанына балдар аянтчасы жана кичи футбол аянтчасы түшмөк. Бирок мурдагы айыл өкмөт башчысы бул жайдагы жер тилкесинин бир бөлүгүн эч ага эле жеке колго өткөрүп жибериптир. Маалым болгондой, пригородный айыл өкмөтүнүн мурдагы жетекчилиги Жумадыл Мусаев аттуу жаранга жер тилкесин көрктөндүрүп, жана кичи футбол аянтчасын куруу үчүн 5 жылга ижарага беришкен. Бирок ушул күнгө чейин ал жерде эч кандай көрктөндүрүү иштери болгон эмес. Жана футболдук аянтчадан да кабар жок. Участоктун жарымына турак жай салынып турса, калган бөлүгү таштанды төгүүчү жайга айланган. Аянтча иш жүзүндө кароосуз калган. Учурда жерди муниципалитетке кайтаруу аракети көрүлүп жатат. Жергиликтүү бийлик кабарлагандай, Кызыл китепти мыйзамсыз алган жер ээси бул жерди тартипке салгысы келбейт. Ал арада тургундар балдар аянтчасын куруу үчүн бөлүнгөн участокты кайтарып берүүнү талап кылышууда. Объект болсо бул канча болду? Мен ушу келгенден бери ушу туруп атат. Эч жылбайт ушу. Салып койгон болду. Же нары жылбайт, же бери жылбайт. Билбейм. Байдадым, канча иташка канча балдар ойномокта. Жер тилкеси муниципалитетке кайтарып алуу азыр айыл өкмөттүн негизги максаты болуп турат. Жергиликтүү депутаттар бир топ жылдан бери аталган жайдын ижара акысы төлөнбөй келгенин эске алуу менен ижара келишимин жокко чыгаруу боюнча токтом кабыл алышкан. Бул чечимден соң ижарачы айыл өкмөткө каршы доо арыз менен сотко кайрылган. Жумадыл Ибрагимович. Жумадыл Мусаев келишимде көрсөтүлгөн шарттарды аткарбай 5 жылдык 250 миң ижара акысын төлөбөй койгон. Андан башка дагы көптөгөн шарттар аткарылган эмес. Азыркы тапта аталган жер тилкелери боюнча сот иштери жүрүп жатыптыр. Айыл өкмөтү азырынча төмөндөгү 3 суроого жооп ала элек. Биринчиси, эмне үчүн ошол кездеги жергиликтүү депутаттар жер тилкесин ижарага беришкен? Экинчиси, эмнеге аталган участокко кызыл китепти алууга уруксаат беришкен? Жана буга ким күнөөлүү? Я не знаю, пока. Аталган жер тилкесинин спорт комплекси курула баштаган соң Мусаев бизге карата Чүй облустук жана Ала Мүдүн райондук сотуна биздин жергиликтүү депутаттардын чечимин жокко чыгаруу боюнча доо арыз жазган. Бул таптакыр туура эмес. Начал обращаться куда? В суды. Биздин тартуучу топ кызыл китептин ээси делген Жумадыл Мусаев аттуу жаран менен байланышууга аракет кылып көрдүк. Бирок ал маалымат берүүдөн баш тартты. Мен айтып ошол мен жер участокты арендага алгам, токтом чыккан айыл өкмөттөн. Ошо барып эле мисалы сен азыр журналистсиң, запись атасың да, мен ошол сен айыл өкмөт токтому бар менде 2000 канча жылга чейин аренда земля алгам, футбольный поле курам деп. Футбольный поле ал жерде незаконный строй кылып атат. Бүт жактын документтер бар менде, мисалы прокуратурадан тияктан бияктан. Эки инспекциядан дагы, прокуратурадан дагы деген бүт перестановка кылчу документтер бар менде. Ошол менде. Айыл өкмөтү жерди кайтарып алуу үчүн акырына чейин күрөшөөрүн белгилейт. Ал эми жергиликтүү тургундар маселе эртерээк чечилип, жер тилкеси максаттуу пайдаланышы керектигин айтышууда. Тазагүл Эмилбекова, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ.